январдан баштап 166 бирдиктүү бажы тариф кирет, 166 позиция боюнча. Бүгүнкү күндө 166 позиция боюнча мына мен сурадым, мага дагы берелек Минэкономика. Бул бир. Урматтуу коллегалар, мына 2018 бюджетти 6 миллиард сомго жетпей калды. 2019 жыл бюджетти 6 миллиард 200 миллион сом салык жагынан жетишпей калды. 2020 жылда ЕАЭСтин алкагында жазында анан күзүндө жаңы тартип кирип атат. Бул товар жүгүртүү боюнча. Бир дагы товар маркировка болбосо ЕАЭСтин стандарт негизинде бир дагы товар ЕАЭСтин базарына кире албайт. Бүгүнкү күндө бүгүнкү өкмөт даярбы, даяр эмеспи? 166 позиция боюнча дагы жооп бере алган жок. Бир эле автомашина боюнча айтып калышты. Эртең 1 январдан баштап анан кийин ошол даярдоо маселе каралбай калып, дагы эртең биз элден сөз укпайлык. Ошон үчүн декабрь айына кайсы товарды өзү негизи биз сатып атабыз. Негизи өзү кандай алака болуп атат. Акча жүгүртүү боюнча мына 100 000 рубль боюнча чектөө киргизишти. Кече мына информация чыкты, биздин права, водительский права. Россия жакта ошол таксиге иштейин десе, мына ошол права жараксыз болуп атат. Ал жерде да көйгөй абдан чоң болуп калышы мүмкүн. Но ошол маселелерди караш керек да. Ошон үчүн мына декабрь айында бул маселени биз карайлык, Дастан Аспекович. Рахмат.